Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен. Ассаламу алейкум, урматтуу Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Чегибиз урабасын, дабасыз, дарт баспасын. Өнөр билимибиз өсөр болсун. Кырманыбыз эгинге толсун. Молчулук болсун, токчулук болсун. Бүгүн сиздер менен баарлаша турган темабыз сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын орозосу тууралуу болмокчу. Бүгүнкү студиябыздын коногу сиздер менен тааныштырып кете турган болсом, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Абибилла ажы Кадырбердиев келип отурат. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум салам. Орозоңуз куттуу болсун. Кудай таалам ушул орозодогу бардык ибадат тааттарды даргөйүндө кабыл кылып, дайым эл журтубузга тынччылык, аманчылыгын тилөө менен бүгүн ушул көтөрүлгөн темабыз боюнча ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын орозосу тууралуу жалпы көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга бир жакшы бир маалымат бересиз деген ниетте сизди чакырып отурабыз. Устаз, айтсаңыз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ушул орозосу дегенде биз биринчи эмнени түшүнүшүбүз керек? Ошондон бери кеп баштасаңыз. Рахмат. Мен алгач мекендештерибизди Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Жараткан Алла Таала мына ушул айга жеткиргенине шүгүрчүлүк айталы. Дагы мындай айлардын баарыбызга далайын насип кылган болсун. Бул айда аткарган бүт жакшылык амалдарыбыздын баарын кабыл алсын. Темабыз жакшы экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозосу деп. Негизи эле шарият буйруган амалдардын баардыгын биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй тартипте аткарышыбыз керек. Ошондо жемиштүү болот. Орозо эле эмес, балким намаз болсун, ажылык болсун, түрдүү жакшылык иштердин баардыгын пайгамбарыбыз кантип аткарылуусун бизге өзү көрсөтүп, негиздеп, үйрөтүп кеткен. Андыктан пайгамбарыбызды эң жакшы мугалим деп айтылат да. Эми орозо деген сөз биз ушул тилде айтат экенбиз, арабчада бул саум деп айтылат. Сөздүктөгү мааниси жегенди, ичкенди жана жубайлык мамилени таң жүргөндөн баштап күн батканга чейин таштоо дегенди билдирет. Ал эми сырткы көрүнүшү, анан ичинде ички басында өз мусулманга керектүү, зарыл болгон сыпаттардын бири болгон такыбалыктыра үйрөнүүнүн бир хикматы жатат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан орозосу фарз болгонго чейин деле орозо кармап келген. Ал көпчүлүгүбүзгө маалым. Жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармаган. Ошондой эле Ашура күнү орозо кармаган. Ямыл бияз деп коет. Жанагындай ар айдан 3 күн орозо кармаган. Мисалы, ошол 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөр деп көбүрөөк хадисте айтылат. Мына ушинтип орозолорду кармап келген. Балким ошол кармаган орозолору Рамазан орозосу фарз болгондон кийин деле биздин үммөттөргө сүннөт бойдон калды. Биз Рамазан орозосун Кудайдын буйругу деп бир ай бою кармасак, анан жыл бою пайгамбардын сүннөтү катары ошол дүйшөмбү күнү, бейшемби күнү, Ашура күндөрү, айдын ошол күндөрү, айда 3 күн, же болбосо Арафа күнү да орозо кармайбыз. Кээ бир орозолорду пайгамбарыбыз өзү кармабаса деле үммөттөрүн кызыктырып кеткен. Мисалы үчүн ошол Арафа күнү орозо кармасаңар, өткөнгү жана келерки жылдагы 2 жылдык күнөөңөргө кафарат болот деген. Бирок аны алымдар айтат, ошол ажылыкта болбогондор, ажылык амалын аткарып атып ихрамда болгондор бир аз кыйынчылык болуп калат. Алардын тутпаганы жакшыраак, пайгамбарыбыз өзү кармаган эмес ошол орозону. Ажыга барбагандар ошол Арафа күнү, Арафа дегени бул ошол Курман айттан бир күн мурунга күндөй түшүнөлү. Ошол күнү орозо кармаган жакшы деп мына ушундай эмелер көрсөтмөлөр берип кеткен. Демек пайгамбарыбыздын негизинен кармаган орозолор ушундай. Ошол нафил орозо болсун, ошол сүннөт орозо болсун, же болбосо фарз орозолор болсун, булардын кармалыш тартиби бирдей эле. Аны да пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен. Ошол таң жүргөндөн баштап күн батканга чейин жанагы көрсөтүлгөн нерселерден тыйылып, анан күн батаары менен тезирээк ооз ачууга умтулуп, намаз окуганга чейин, шам намазын окуганга чейин оозун ачып алыш, анан эрте эле сухурлук кылып албас, мына ушундай тартиптер менен бизге көрсөтүп кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, демек пайгамбардын жашоосу биз үчүн үлгү, албетте өтө туура басып айттыңыз. Пайгамбарыбызды үлгү туткан эле болгон болсок, биз баардык Кудайга кулчулугубузду, анан жашоого келген бир жашообузду буюрса бир максаттуу бир өткөрөбүз деген ниеттебиз да. Айтсаңыз, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жыйнаган
алымдарыбыз, имам Бухари баш болгон хадис алымдарыбыз атайын орозо китеби, мисалы ошол хадистер жыйнагында ошондой бир пайгамбардын хадистери айтылган орозо тууралуу хадистерин өзүнчө жыйнактарды кылышканда сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орозо тууралуу хадистерине бир токтолуп кетсеңиз. Албетте алымдардын бизге жеңилдетип берген дагы бир өзгөчөлүгү, ар бир илимде ар бир тармакта өзүнчө бап деп айтылат. Мисалы үчүн бабу салат, бабу тахарат дегендей. Фих китептери болсун, хадис китептери болсун, бардыгында тааратты өзүнчө баяндап, намазды, зекетти, орозону өзүнчө баяндап берген. Анан ага шариаттын өкүмдөрүн, ага таандык болгон Кур'ан аяты жана пайгамбардын хадистеринин далилдерин алып келип беришкен. Сиз айткандай эле имам Бухари баш болгон мухаддис, хадис изилдөөчү алымдардын деле ошол өздөрүнүн хадис жыйнактарында орозого, башка эмелерге маани бергендей эле Китабу Саум, орозо жөнүндө китеп. Бул бөлүмдө, бул китепте жалаң орозого таандык болгон хадистер жыйналган деп айтылган. Пайгамбардын мындай эмесинде хадистер толтура. Кээ бирлерине токтолуп кете турган болсок, пайгамбар алейхисалам деп айткан: "Ман фариха бидухули Рамазана харрамаллаху жасадаху аля ниран." Ким Рамазандын кирип келгендигине кубанса, Алла Таала анын денесин бүтүндөй тозоктордун баарына арам кылат. Демек шариятыбыздын улуулугун караңыз, орозосун кармаса дебеди да, жөн эле кубанып койсо деп атат да. Ушундай улуу ай, айлардын султаны болгон ай кирип келгендигине кубанып койсо эле, эмне деген сыйлыктар берип атат. Анан дагы башка хадистерде ошентип уланып эле "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан" деп келет. Анан таравих намаздарын окуса, "Гуфира лаху ма тaqaddama min dambihi", анын мурунку өткөн күнөөлөрүнүн баары кечирилет деген куш кабарлар менен айтылган хадистер учурайт. Ошентип пайгамбарыбыз хадистеринде мына ушундай Рамазан айындагы орозонун, ооз ачыруунун артыкчылыктарын айтуу менен бирге Рамазанга тийиштүү болгон өкүмдөргө далил катары боло турган хадистерин дагы айтып кеткен. Мисалы үчүн мындай эле орозо бузулат, мындай эле кафарат болуп калат, мындай кылгыла деген ошондой маанидеги хадистер да бар. Ар жагын камтыган. Жана исламдын 5 түркү деп айтылган хадисте дагы атайын бир түрк катарында орозо баяндалат го хадисиндечи. Албетте, исламдын 5 фарзы бар дегенде ошол 5өөнүн бирөөсү ошол Рамазан экендиги, Рамазан айынын орозосу экендиги айтылат. Демек бир мусулман үчүн өзүнүн динин бекемдөөдөгү чоң бир мүмкүнчүлүк бул демек Рамазан айы экен да. Айтсаңыз, сиз көп жылдардан бери ушул муфтиятта, андан кийин алымдар кеңешинде иштеп жүргөн учуруңузда орозонун убактысын белгилөө боюнча биздин жалпы Кыргызстан мусулмандарынын атынан аябай бир көп алгылыктуу иштерге себепчи болгонсузда, кошуна мамлекеттердин диний идаралары менен биргеликте быйыл да Кудай кааласа ошондой жакшынакай бир сүйлөшүүлөр негизинде мына жалган айтпасам 7-8 жылдан бери устаз ушул тууралуу да бир коомчулукка жакшы бир маалымат берип кетсеңиз, орозонун күнүн тактоо бир маселелеринде. Ооба, биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол Советтер Союзунун курамында болгон 15 республика ар бирибиз өз алдынча кеттик. Аны менен бирге биз кошуна өлкөлөр санай кетсек, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстандын мамлекеттери менен деле мындай бир саясий жактан да башка жактан өз алдынча болгондой эле өзүбүздүн көрүшүбүзчө дин жаатында дагы, дин тутуу эркиндиги жаатында дагы өз алдынча кеткендей болдук. Анан ошондой кээ бир маселелерде биз өзүнчө эркин мамлекет, биз өзүбүз кабыл алабыз деп натыйжада Өзбекстан менен Казакстан менен кээде Рамазандын башталуусу же аяктоосу да бир күн жана калса 2 күнгө чейин деле айырмалар болуп жүргөн. Андан кийин көч барабара түзөлөт дегенде карап туруп анан кой эме биздин динибиз эле эмес, балким мазхабыбыз да бир болуп атпайбы? Мазхабыбыз бир болгондон кийин өкүмдөрүбүз деле бир эле элбиз, атыбыз эле кыргыз, өзбек, казак болбосо, баарыбыз эле бир тууган боордош элбиз. Анан чек ара эле бөлүп турбаса, биздин тууганчылыгыбыз бар экен, карым катнашыбыз, куда сөөктүгүбүз бар экен. Өзбекстанда кыргыздар, Кыргызстанда өзбектер, Казакстанда кыргыздар, Кыргызстанда казактар жашап аткандыгы баары маалым. Келгиле үммөттүн биримдиги үчүн ушул эмеге баралы деп 2016-жылы бул демилгени биз көтөрүп чыкканбыз. Кыргызстан көтөрүп чыккан. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы көтөрүп чыккан. Анан макул болуп, биринчи жыйын Ташкентте өткөн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы атынан алымдар кеңешинин атынан мен өзүм катышканмын.
Өзбекстандан, Казакстандан жана Тажикстандан өкүлдөр катышып, ал жерде көпкө талкуу болуп отуруп, анан ошол бир келишимге келип, ошол демек 2016-жылы быйыл 8 жыл болуп калыптыр. 8 жылдан бери байкаган болсо эл деле байкап калгандыр. Ошол кошуна мамлекеттердин баардыгы Рамазандын башталышында, Рамазандын бүтүп байт кылууда биримдикке келе атабыз. Андан сырткары башка маселелер деле, ал жерде мисалы үчүн садака фитир бар, анын өлчөмү бар, зекеттин нисабы бар, анын өлчөмү бар, түрдүү фидия маселелери бар. Ушулардын баардыгында бара-бара мындай биримдикке түшүп баратабыз. Быйылкы 2024-жылда башка жылдардагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл мына ушул демилге ушул Борбордук Азия эле эмес, балким түрк тилдүү мамлекеттердин дин башкармаларынын ортосунда ишке ашырылды. Айта кетсек, Туркия, Азербайжан, мисалы үчүн Татарстан да кошулуп калса, ошентип ушулар менен биргеликте биз эмне кылдык? Онлайн жыйын өткөрүп, күндөрдү белгилөөдө жана башка нисап, ошол Рамазан айына финансылык маселелер боюнча, ошол финансылык дегенде ошол Рамазанда аткарылуучу кайрымдуулук, жанагы зекет, садака фитир эмелер боюнча бир пикирге келип алдык. Бул дагы да баягы айткандай бара-бара түзөлүп, дагы да бышыкталып бара берет. Бардык эле нерседе жада калса намаз окуу, намаздан кийинки амалдар болсун, орозо болгондой эле бардык эле амалдарда бир биримдикке келели деген максатты алдыга койдук дагы. Ошого кадам ташап баратабыз. Эң кубанычтуусу дайыма бул демилгени биз көтөрүп келатканыбыз. Мен ошону баса белгилейин деп айтып атканмын. Кудайга шүгүрлөр болсун. Биримдик ынтымак маселесинде колу кошуналар менен жалпы эле бизге диндаш болгон мусулман бир туугандарыбыздын биримдик ынтымагында Аллага шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү күндө биздин муфтиятыбыз, аалымдар кеңешибиздин, аалымдарыбыздын салымы чындыгында өтө зор болуп атат. Кудай таалам мындан ары да ушул жакшылыктардын жарчысы кылып, жакшылыкка себепчи кылсын дейбиз да. Мен жаралдым, дүйнөдө жашап жүрөм. Баскан жолум каткырык, мазак, күмөн. Коомдун жутуп алгандай аң сезимин койкоюмун, турса да артып күнөөм. Келсе кокус акыркы таң аткан күн, кекиртек себеби азаптардын, куу дарактай сооп байлап мөмө бербес кантип арам астына жараткандын. Жай намазга жаш төгүп ыйлай албай, ата энемдин колун өөп сыйлай албай, жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай, кантип турам астында жараткандын. Баба жолун байытып улабасам, байкуш көрсөм жүзүмдү бурак ачам, кара курсак тогуна топук кылып бир жетимдин башынан сылап асам, кантип турам астында жараткандын. Чүкө болуп, үмүтүм өкчөлгөн миң, чиеленген багытым төрт бөлгөнмүн, чындыкты жаап тилимдин калп айтканын, акыретте сүйдөсө көз көргөнүн кантип турам астында жараткандын. Туман басып, көзүмдү дардаңдасам, түккө турбас акчы үчүн жалмаңдасам, ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып адам болбой калуудан арданбасам, кантип турам астында жаратканды. Алганымдын артыгын бере албасам, ар намыска азыртаң келе албасам, кур напсиме мойнуман жетеленип, убакытты пайдама жеңе албасам, кантип турам астында жаратканды. Кеңкейемин өмүрдөн түргүткөнгө, эмне таптым түбөлүк түркүк жерде, айткылачы кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. Абилла устаз, айтсаңыз, сиз календарлар боюнча чындыгында бүгүнкү күндө көпчүлүк коомчулук ошол орозонун убактысын кирүүсү, орозонун тиги ооз ачар убактылар маселелеринде, календарлар түзүлгөн маселелерде сиздин чындыгында чоң бир ордуңуз бар да. Ушул жаатта дагы коомчулук бүгүнкү күндө көңүл буруп, ушундай өтө кылдатып көңүл бура турган бир маселеге да токтолуп кетсеңиз, тиги эртең менен ооз жапкан, анан кийин ооз ачарда убакыттарга. Ооба, мен өзү адистигим боюнча география факультетинде окуганмын.
Мектепте 7 жыл мугалим болуш деген дагы кийинчерээк молдо болгонмун. Машалла. Ошондуктан ошол дүйнөбүй илим менен шарият илимин бири-бирине айкалыштыруу боюнча аябай көп аракетке түшүп, бул жаатта ошол календарды түптөөдө менин 7 жылдык өмүрүм кеткен. Тактап айтканда ошону изилдегенмин, канча адамдар менен кеңешкенмин, дүйнөлүк обсерваториялар менен байланышка чыкканмын, дүйнөлүк деңгээлдеги этибарга алынган аалымдар менен жолугушууга чейин барганмын. Кыскасы 7 жылдык изилдөөнүн негизинде анан ошол календарды түптөп чыкканбыз. Календар ошол муфтияттан басылып чыгып жүргөн. Анан мына азыр Насаат медиа деген телефондордо программалар тиркелген. Ошодогу намаз убактылардагы биздин авторствобуз болот. Биз негиздеп бергенбиз. Бул көп учурларда мына мусулмандарга мына ыңгайлуулук жаратып атат да. Бул деген 7 өлчөп эмес, балким 70 өлчөп биргесилген маселе. Муну эч качан бир өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз, өзүбүздүн оюбуздан эле же абадан алып койгон нерсе эмес. Өтө чоң жоопкерчилик. Өтө чоң жоопкерчилик болгондуктан өтө кылдаттык менен кеңешип, мисалы үчүн кээде кеңеше турган адамдар бар. Адамдар болгондо кеңеше турган өзүнчө уюм болгондо кээ бир менин мындай бир бекем карманган пикирим өтпөй калган учурлар деле болгон. Анан кийин ошол пикиримдин ката экенин түшүнүп жеткен учурлар да болгон. Туурасы биякта турбайбы деп. Менде туура экенин көрсөтүп ошентип аябай жанагындай эмне деп коет. Бышырылган маселе да. Андыктан эч бир күмөн санабай эле койсун коомчулук. Биз эми ошол таянган далилдерибиз, Кур'ан аяттары бар, пайгамбардын хадистери бар. Анан ошол астрономиялык эрежелер бар. Астрономиялык эрежелерди Алла Таала түптөп берген да. Анан Кудай насип кылган күнү менде ошону үйрөнүп жетип атат. Биз кепилдигин беребиз, дин башкармалыгы ошондуктан дүйнө акыреттеги жоопкерчиликти моюнга алып атабыз. Андыктан жарым жолдон чыга калып эле муфтияттын көрсөткөн календары туура эмес, жетигинде мындай дегенден мындай бир Этият болуш керек. Жакшы. Биздин муфтиятыбыздын эшиги дайыма ачык. Эгер ошондой кандайдыр бир сунушуңуз туура эмес экендигине көзүңүз жеткен болсо келиңиз, бетме бет маңдай отуруп талкуулашалы. Эгер сиздин көрсөткөн далилиңиз биздикинен көрө күчтүү болсо, биз сиз тарапка өтүшкө даярбыз. Ошондуктан кээде адамдар айтат, тайенем раматылык айтчу эле, тандырдын башына чыкчу балам, тиги жылдыз көрүндү экен. Анан ошондо озатчу элек деп, анын бизге каршы көрсөткөн сөзү тайенесинин гана сөзү, риваяты болуп атат. Туура эми тайене баарыбызга ылайыктуу. Мен аны менен ал кишинин тайенесин мындай бир эмне деп коет, паска ургум келбейт. Маселе анда эмес. Маселе бир нерсеге далил күчтүү болуш керек. Тайына турган нерсеңиз Кур'ан, биринчи хадис, анан ошол негизги ошол бүгүнкү таанылган анык илимдер менен болсо жакшы болот демекчимин. Коомчулуктун көңүл бура турган нерсеси кээде адашышат да. Мен өзүмдүн эле бир жакын досум бир обул администрацияда иштейт Баткенде. Ошол эле түшүнбөй жүрүптүр. Мен эң жакын досторумдан чоңойгонбуз. Анан тиги пайгамбардын хадиси бар го, саарлыкты кечиктирген жакшы деп, мен кечиктире берем. Көрсө күн чыкканга чейин кечиктире берет экен аял. Кечиктире берген, андай болбойт десем, жок, хадис бар деп туруп алды. Анан олтургузуп алып көпкө түшүндүрдүм. Ошол нерсени коомчулукка да эскертип бере кетейик. Туура пайгамбарыбыздын ооз ачууну тездетүү жана саарлыкты кечиктирүү керек деген маани. Ал кандай болот десе, мисалы үчүн саарлыктын убакыты көрсөтүлгөн. Мисал кыла турган болсок, эртең менен саат 6:00 ооз бекитиш керек экен. Ал деген 3 эле бекитип алуу бар экен. Ошол 6-га такап алып келип, 5:50-дө, 5:55-те бекиткиле, ошого чейин суурлукту жегиле. Сухурлук жеште береке бар деген хадис бар да. Аны түшүнбөй эле ошол көрсөтүлгөн убакыттан да кечиктирип өткөрүп бериш керек экен деген түшүнүк болот экен. Андай эмес. Бизде ошол Рамазан айында көп учурларда ошо телефон аркылуу башка суроолор болот. Молдоке, бүгүн мен саарлыктан уктап калыпмын, карасам көрсөтүлгөн убакыттан 5 мүнөт өтүп кетиптир. Анан бир рутам суу алып ниет кылып алдым, же бир чам нан жей коюп ниет кылып алдым дегендер болот. Аларга айтарыбыз, эгер ошондой болсо эчтеке жебеш керек, эчтеке ичпеш керек. Жөн эле ниет кылып коюш керек. Анан көрсөтүлгөн убакыттан 5 мүнөт өтүп кетпедиби деп. Жок. Көрсөтүлгөн убакыттан 5 секунд, балким 1 секунд өтүп кетсе да болбой калат да. Себеби асман терролору тынымсыз аракетте турат да. Ал тиги Эшмат суусун ичип оозун бекитип алсын деп күн токтой турбайт да. Ал Кудайдын түзүп койгон тартиби, ал айланыш керек. Балким ошол 6:00 ооз бекитиш деп көрсөтүлгөн болсо, мен айтамын, көрөрмандарга, урмандарга айтарыбыз, этияттан сиз 5 мүнөт эрте эле бекитип алыңыз.
Балким сиздин саатыңыз дайыма чыкылдап, жанагы кирилмештин убактына минуту секунд үчүн так жүрбөй, балким артта калгандыр. Туура, андай эле сааттар Андай да болуп кээде. калат, саат алдап коюшу мүмкүн. Ошондуктан эң биринчиден саатыңызды ошол туурлап алыңыз. Азыр интернет аркылуу сааттарды секундына чейин туурлап алса болот, түздөп алса болот. Анан кийин көрсөтүлгөн убакыттан 10 минут болбосо 5 минут эрте бекитип, кичине оозу мурдун жаланып дегендей ичинде эчтеке калбай болуп даяр болуп, анан ошол убакыты келгенде ниет кылып улантып кетиш керек. Ошондо жана пайгамбарыбыздын саарлыкты кечиктиргиле деген хадисине дагы Ошол дал келет да. дал келет. Ал андан өткөрбөш деген эмес да. Кечиктирбеш дегенде тиги түн жарымда эле ойгоно калып эле саарлык кылып алайын деп жеп алып анан кайра жатып алып кийин туруп намаз окуп андай эмес да. Оозачарда деле ошондой, демек. Оозачарда болсо тездетиш керек. Оозачарда тездетүүнүн маанисі ушундай, күн батар менен ачыш керек да. Күндүн дискасы биздин жашаган жердин горизонтунан батса, ооз ачты болот, түнкерди болот. Бирок адатта ал учурда төбөбүз асманды карасак, анчалык мындай бир көз карарган учур болбой калат дагы, адамдарга жарыктай болуп түйүлө берет да. Буга чейин болсо бардыгы жанагындай болжолдуу болгон да, чоң атабыздын сөзүнө, тайнебиздин сөзүнө байланган далилдер менен келгенбиз дагы, этияттык үчүн чымчык чырылдасын, же баланча жылдыз көрүнсүн, же болбосо таш ыргытсаң көрүнбөй калсын деген өзүнчө бир өлчөөлөрдү мындай эмне жаратып алганбыз. Жок жерден жаратып алганбыз дагы. Анан ошол нерсе биздин зээнибизге сиңип калып эле, кийин биз молдокелер анан тактыкты берсек, ага дал келбесе эле, аны кабыл алышыбыз кыйын болуп калат да. Муфтияттын көрсөткөн убактында өтө эле эрте ооз ачканга. Эми кечке тутуп барышындай болуп калабыз. Кое тургула. Муфтияттын көрсөткөн убактысынан бир 10 минуттан кийин анан ачкыла деген үндөөлөр да болуп жүрдү. Жолсун тескерисинче өтө эрте бекитип атат деп. Жанагы ошо 8 жыл мурун билесиз, Рамазан айы, июнь, июль айларына туура келген, күн өтө узарган ысык мезгилдерде. Ошондо биз Оозбектү эреже боюнча саат 3 экен. Бул ата-бабада мындай нерсе болгон эмес. Эч ким бизди 3тө Оозбек келген эмес. Кайдагы нерсени чыгардыңар? Айта берет. Муфтияттын көрсөткөн убактынан жарым саат, керек болсо 40 минуттан кийин Оозбексиңер деле боло берет деген мындай бир эмне коет, каршы чыгуулар болуп жүрдү. Анан муфтият ошол календар менен көпчүлүк адамдын намазына замын болуп атат. Ошол көрсөткөн убакта мисалы үчүн 3тө оозун бекитип сразу намаз окуп жатып алгандар болот экен да. Анан ошолордун намаз болбой калат, убакыт кирбей атат дегендер да болуштур. Демек, мен айтарым, эгер андай болсо, калыса карай турган адам, этияттыгын ала турган болсо, муфтияттын көрсөтүп берген убакты менен оозун бекитсин дагы, тиги өзүнүн жанагындай ыхлас кылган молдосун айткан убакты менен намаз окуй берсин. Туурабы? Биз өзү кепилдик беребиз. Ошол ооз бекиткенден кийин намаз окуй беришке кепилдик беребиз. Бирок ага ишенбей атса, анда экөөнү тең амал кылыш үчүн биздин көрсөткөн убакыт менен ооз бекитиңиз дагы, өзүңүздүн молдокеңиз айткан убакыт менен намаз окуй бериңиз. Тагыраак айтканда арасында жарым саат 40 минуттан кийин. Өзү ошондой кылган жакшы да. Ал эми ооз ачарда болсо тездетиш керек. Мен буга өтө пайгамбарыбыздын хадистери толтура. Менин үммөтүм дайыма жакшылыктын үстүндө болот эгер ооз ачууну тездетсе деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сафарда жүргөндө Hazreti Bilal'den риваят кылынат. Пайгамбар орой кармаган эле. Анан күн батканда "Я Билал, унзур фаждах лана." Билал, менген улууңдан түш да, бизге ооз ачарга жеп ичкиде бир нерсе бер, оозубузду ачып алалык деди. Дедилер, Hazreti Bilal айтты: "Я Расулаллах, лау амсайта" деди. Бир аз кечкирсин да деди. Dediler, unzul facdahnana, түш daярда dedi. Dediler, Bilal Raziyallahu kayra aytты. Ya Resulullah, inna aleyke naharan, jap-jarıgıl olup turat ko dedi. Dediler, Peygamber 3. yılda katıura kuruştu. Anan Hazreti Bilal şaşa-buşanan bir nesileri dayardap verdi. Peygamber oğuzunu açtı dağın, bunda dedi. İza ra'aytumul leyla qad aqbala min hahuna ve aşara bi usbuhi qibala al-maşriq. Söymeyiminin çıkış tarafta görsöttü dağın, kaçan biyaktan karаңгылыктын başıp bakkanın görsöңөр dedi. Kaçan gündüzdün biyaka ketkenin görsöңөр de batıştı görsöttü. Anan İza garubatiş şams. Gün batkan uçunda. Oşunda olamalar da İqbalul leyl ve idbarun nahar tahaqqaqat mata garubatiş şams. Gündüzdün getүүsü menen tündün gelүүsü kaçan жүзеге келет десе күн баткан учурда дейт. Биз жашап аткан координатта күн баткан учурда жарыктай болгону менен эгер чыгыш горизонтубуз тегиз болуп жанагындай тоолор, бийиктик нерселер, географиялык рельеф тегиз болсо, караңгылык ошол жактан бери карай жөнөгөн болот ошол. Ошол эме болот. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир Бану Салама деген коом келип,
мечит, Мадинадагы мечиттин жанында бир бош орун болгон. Азыр Жаннатул Бакый деген көрүстөн бар ошол жерде. Азизат Усман баш болгон канчалаган сахабалардын сөөгү коюлган. Ошол жерди конуш үчүн сурашкан. Биздин уруу келип ушул жерге орношсок, ушул жерге жайгашсак, жут кылсак, мечитке жакын болуп намазга такай катышып турабыз дегенде пайгамбарыбыз көнгөн эмес. Сиздер канчалык алыстан келсеңер, канчалык көп кадам бассаңар ошончолук сооп болот деп. Ошо коомдон болгон сахаба мындай деп риваят кылат. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен ошол Масжиди Набавийде шам намазын окуп кайткандан кийин үйүбүзгө жолдо баратып жаат ойношубуз дейт да. Анан жаан атканда жебенин түшкөн ордун даана көрчүбүз дейт. Бул шам окулуп бүткөндөгү абал айтылып атат да. Али түн кирелек болот ошондо. Жок, демек түн деп эсептелет өзү. Бирок Күн баткан болот. Ал учурда демек биз азыр муну менен не демекчимин? Биз муфтият көрсөтүп берген учурда коркпой ооз ача бериңиз. Эч кандай күмөн жок демекчибиз. Комиссиянын чечими менен, караке. Комиссиянын чечими менен жада калса, ар бир жердин горизонту боюнча күндүн дискасы горизонттон батканына эhtiyat үчүн дагы 5 мүнөт кошуп бергенбиз биз. Кыргызстандын Бүт аймактарды айырмачылыгы. Айырмачылыгы да бар. Мисалы үчүн өз Бишкектин горизонту менен алсак, бүгүн мисалыга календарда көрсөтүлүп турат. Бүгүн 6-дан 43 өткөндө күн батат деп жазылды дейлик. Насат медиадан карайлык актан карасак да. А чындыгында 6-дан 38 өткөндө баткан болчу күн. 5 мүнөт кошконбуз. Бишкекке деле ошко деле биз Кыргызстандын 100дөн ашык аймагына календар түтөп бербедикпи? Бардыгына шамга 5 мүнөт кошконбуз. Жыл 12 айга. Бул дагы да эмне? Эч бир күмөн санабаса боло берет. Эмени билген, жана илимди так билген, мисалы үчүн мен илимдүү дей албайт адам. Сенден да илимдүүлөр көп, сенден да эмени билип тургандар көп. Жана так убакытты кошкондо эсептегенде 5 мүнөт кошулуп атпайбы? Анан мага тамашалашып калат ошондой аалым досторум. Хабиб досум, жанагы сенин кошкон 5 мүнөттүн эче өтпөйт да мен ача берем деп башка болушат да. Себеби запас бар экенин билет да алар. Демек мен коомчулук кайтарыбыз, эч күмөн санабасаңыз болот. Ошол көрсөтүлгөн убакытта коркпой ооз ача бериңиз. Себеби аякта ыйтияттык дагы этибарга алынган. Бул жерде эң негизгиси устаз календарга көңүл буруу, муфтияттан чыгарылган календарга. Себеби ар кандай уюмдар, кээ бир мекемелер, анан кийин бир бизнес центрлер өздөрүнүн реклама кылуунун жанында календарлар чыгарып коюп атышат да. Ал мисалы шаарда болсун, Бишкекте же областтарда болсун, ошолорго бир эскертүү иретинде дагы бир Жакшы нерсени козгодуңуз. Ошондой башаламандыктар болуп келген. Кээ бир учурларда азыр деле кайталанып атат, бирок биз ошондойлорду чакырып алып эскертүү берип оңдогон күндөрүбүз да болду. Кудайга шүгүр азайып атат, бирок дагы эле бар. Ушул жерден да айта кетерибиз коомчулукка. Муфтияттан тастыкталган календар болсо гана амал кылыңыздар. Эгерде ошондой ишканалар алар календар чыгарабыз десе, биз аларга тоскоолдук кылбайбыз. Алар өзүнүн ошол ишканасын реклама кылуу менен биргеликте кичине тыйынтып тапат деп Кудай кабыл кылсын биринчиден. Бирок сөзсүз Бишкекте болсоңуз муфтият менен, аймактарда болсоңуз барып кажат менен кеңешип, ошо Рамазанга 10 күн же эме болганда, ошол көрсөтүлгөн числолордон таң жүрүү менен күн батуунун убактысын алыңыз. Бир канча жолу текшертиңиз. Керек болсо муфтияттын телефондору ачык, чалып да сураңыз, мынаны текшерип бергиле деп электронун вариантын жиберип текшерип беребиз. Себеби сиз бүтүндөй ошол коомчулуктун ооз ачуу менен ооз бекитүүдөгү жоопкерчилигин сиз алып атасыз. Эртеге сиз бергенде ката болуп калбасын. Кээ бирөөлөр адашып былтыркы жылдыкын чыгарып ийет. Кээ бирөөлөр мурдакы ошол 10 жыл мурунку адат жанагындай айырма берип коет го. Мисалы үчүн Бишкектин эле убактын берет дагы ош мынча мүнөт плюс, нары мынча мүнөт минус дегендерди үйрөнүп алган. Ал өзү да туура эмес да өзү. Анын дагы жолдорун түшүндүргөнбүз. Ошондуктан коомчулук кайтарыбыз, календарлар кайсы банк болобу, кайсы ишканалар болобу чыгарса дагы сөзсүз анын ошону караңыз, муфтияттын уруксаты менен басылган деген бир биздин уруксатыбыз болот. Ошондой болсо гана амал кылыңыз. Бир мусулман демек бул орозодо өзүнүн мойнуна жүктөгөн жоопкерчиликти дагы так аткарыш керек, орозону убактысы боюнча деп айтмакчыбыз да. Устаз айтсаңыз, коомчулукта бүгүнкү күндө бир топ маалыматтар да бар да, бирок дагы ушул быйылкы орозобуздун да бир береке иретинде айтып койсоңуз, 10 күн, 11 күндөн жыл болуп турат го орозодун убактысызчы. Ошол тууралуу да бир коомчуга бир маалымат берсеңиз. Биздин динде, ислам дининде жыл суруу ай эсеби менен болот. Ал эми биз мына жашообузда колдонуп келе жаткан Григориан календар ал күн эсеби менен болот. Күн эсеби менен болгондо бир жылда 365 күн бар. Ал эми айларын эсептей турганбызсак булардын кээ бир айлар 30 болсо, кээ бир айлар 31 күн.
Fevral 28 күн, 4 жылда бір 29 күн ошондой эсеп менен болот. Ал эми исламда болсо жыл суру ай эсеби менен жүргүлөт, күн эсеби менен. Ай эсеби менен жүргөндө анда бир ай кээде 29 күн, кээде 30 күн болот. 31 күн болбойт, 29 күндө болбойт да. Эми 28 күндө болбойт. Же 29 күн болот, же 30 күн болот. Ошонун эсебинен бул ай эсеби менен бир жылда 355 күн болуп туруп, эмне болду? Мына Григориан календарынан 10 күн, 11 күн айырма калып калды. Ошон үчүн жылып отургандыгын себеби ушул. Кээде мисалы мусулманча жыл эсеби менен мынчага кириптир деп айтышып калышат го. Мен бир маалымат катары, ушул жерге кыстырма катары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы 63-кө кирип кайтыш болгон дешет. Бирок ал хижри календар менен эсептегенде 63. Биздин Григориан календар менен эсептегенде пайгамбарыбыз 61 жашында эле акыркы сапар алган. Ошол жерден демек жанагы эсеп чыгат. 30 жылда 1 жыл кошулуп калма маселеси ошондон болот демек. Муну кээ бирлери жанагы тайынамайт эле, чоңотамайт эле дегенде эненин курсагында да кошулат деген сөздөрдү айтып калышат. Ал эч кандай бир тиги акыйкаты жок эле сөздөр алар. Анан дагы элдин ичинде мындай да сөз бар экен. Рамазан айттан кийин 70 күндөн кийин сөзсүз курман айт болот экен деп. Ал андай эмес, 2 ай 10 күн деп айтышыбыз керек да. Себеби 2 ай 10 күн, кээде 60 күн, 69 күндө болот, кээде 70 күндө болот да. Жанагы 29 күн, 30 күн болгон эсебиненчи. Ошон үчүн 70 күндө бекем карман болуш керек. 60 күн, 69 күн болуп калса капа болуп калат анан. Ушул сөзүңдө дагы эмеде эмнеге 29-ны эле тутуп калдык? Орозо 30 күн эле го деген да коомчулукта сөздөр айтылып калат го. Бул жөнүндө да коомчулукка көп эле айтылды, дагы кайталап кое турган болсок, жана айткандай ай кээде 30 болсо, кээде 29 күн болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан фарз болгондон кийин 9 жыл жашаган деп айтылат. Демек 9 жолу Рамазан орозосун кармаган экен. Ошонун кээ бир риваяттарда 5-өсүн 29-ун кармаса, 4-өсүн 30 күн кармаган десе, кээ бирөндө 7-өсүн 29-ун кармап, 2-өсүн гана 30 күн кармаган дейт. Кайсы риваятта албайлык 30 күн кармагандан көрө 29 күн кармаганы көбүрөөк болуп чыгып атат да. Демек бул 29 күн болуп калуусу анык. Бул табияттын мыйзамы. Жараткан Алла Таала коюп берген тартип, аны пенде эме кылган жок. Болгону бизде буга чейин Советтер Союзунун курамында жүрдүк, динибизге болгон канча кысымчылыктар болгон. Анан ал учурларда илим техника өнүккөн эмес. Анан эмне болгон? Жалпылай элге ошол 30 күн орозо менен илине берген да. Бирок чыныгы илимдүү, китеп караган, сабак берген көпчүлүк алымдарга кайрылсаңыз 29 күн бар экендигин таанылат. 29 күн орозо жок деген адам болсо, молдо болсо деле, ал өзүнүн илимсиз экендигин айгинелеп койгон. Себеби бул илимий эме менен келип атат. Ооба. Бир 29 күн болуп калышы мүмкүн, былтыр 29 күн болду, ал Кудайдын эмеси. Биз ошол эсеп менен болгон да. Ай канча күндө жаңырган болсо, демек 30 күндөн жаңырса 30 күн тутабыз, 29 күндөн жаңырса 29 күн. Баары бир ошол Кудай буйруган буйрукту аткарган болобуз. Бизге Кудай Таала бир ай орозону буйруган. Эч бир Куран аятында же эч бир хадисте 30 күн орозо деген сөз жок. 30 күн орозо деген биздин ырчыларыбыздын эле сөзүндө, мына ырдаганда эле 30 күндүк орозо деп ырдап койгон, ошондон эле билип албайлык аны. Куранда, хадисте, шариаттарында эч качан 30 күн деген жок, бир ай деп айтылат. Азыр орозо кармаган кишилер үчүн ушул убакыт тууралуу аябай бир багыт бердик да, анын жанында дагы орозо кармаган кишилер эмнелерге көңүл буруш керек? Ушул тууралуу да бир айтып кетсеңиз. Жанында орозо туткан адам, азыр биз убакытка көңүл буруш керек деп атпайбызбы? Анын жанында дагы эмнелерге дагы көбүрөөк? Убакытка көңүл бурганда дайым эмнеге көңүл буруш керек деп. Стазбиллах Куранда мындай деп келет. Стазбиллах я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Иман келтирген пенделер, силерден мурунку коомго орозо парз кылынгандай эле силерге да парз кылынды деп айтылып атат. Бирок эмне үчүн десе, лааллакум таттакун, силер таквадар болоорсуңар деген. Демек орозо менен биз таквалыкты үйрөнөбүз да. Таквалыкты үйрөнөбүз. Мисалы үчүн карасаңыз, намаз окуганыбызды жүздөгөн адамдар көрөт. Эчтеке барабыз да. Ооба. Ажылык кылганыбызды болсо миллиондогон адамдар көрөт. Зекет, кайрымдуулук кылганыбызды эч ким көрбөсө да, жок дегенде алган жакыр адам билет көрөт. Бирок орозо кармаганыбызды Кудайдан башка эч ким билбейт. Мисалы үчүн мен сизге орозо кармадым, кареке деп коюп, текай кирин жашынып жеп алсам, сиз орозо кармады деп ойлой бересиз да. Демек орозо кармаганда көрдүңүзбү, пенде көрүп турганда дагы, көрбөй турганда дагы орозо кармап атабыз. Бул бизди эмнеге үйрөтөт? Таквалыкка үйрөтөт. Ушул бир айлык Рамазан айында мындай канимет билип, ушул айда таквалыкты үйрөнүп алалы.
башка амалдарды дагы ушул сезимди өзүбүзгө алып келишибиз керек. Орозонун негизинде башка малдар дагы ушул неге алып Ушундай барылат. жүрүштү. Орозодо мисалы ичкенден жегенден тыйылабыз, жана ошондой эле өзүбүздүн адал никебиздеги үй бүлөдөн тыйылып атпайбызбы? Ошонун жанында дагы мисалы арам нерселерди көрүүдөн тыйылгыла, арам нерсени угуудан тыйылгыла маселелер бар да. Демек Бар. бул дагы мусулманды ошол жанагы орозодон күтүлгөн таквалыкка алып бара турган себептерден да, устаз? Таквалык дегенде ушулар камтылып кетет да. Жаман нерселерди угуудан, айтуудан, көрүүдөн сактануу дегендей. Жана калса кээ бир таквадар адамдар дилдир атыят. Дилдир жаман ой башка нерседен тыят. Демек бизге Рамазан орозосу бүтүндөй бардык нерседе Кудайдан таква кылууну үйрөтөт. Ушуну билип алалы. Урматтуу сонбир туугандарыбыз, бүгүнкү кармаган орозоңуздарда кабыл болсун. Орозодон күтүлгөн максат устазы Зая баса белги айтты. Кур'ан-ы Каримде Кудай Тааланын буйругунда силердин таква болушуңар үчүн дептир. Кудай Таалам баарыбызга иншалла таквалык насип кылсын. Устаз дагы бир жолу биздин чакырууга жооп берип келгениңиз үчүн Аллах Таала ыраазы болсун. Аллах Таала баарыбыздан ыраазы болсун. Элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык. Кудай Таалам бизге көптөгөн орозо айларын жашатсын демекчибиз. Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун.